Borgu çan çıgar. Borguan çandı görgende enne kengin can çıgar. Atandın görgende borguan çandı karasa. Assalamu alaikum urmаттуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Биз кыргыздар өзүбүздүн эң байыркы эл экенибизди акыркы мезгилдерде гана аңдап биле баштабадыкпы? Элибизде кайың барбы, кыргыз балта чаппаган, тоогыр барбы, кыргыз сөөгү жатпаган деп бекеринен айтылбаптыр. Кыргыздын дүйнө жүзүнө чачылып кеткенин, ошо чачылган эл экенибизди, асманда жылдыз көппү, жер жүзүндө кыргыз көппү деген дагы макал лакап сөз бар. Ал эми чынында эле биз Кыргызстанда мамлекетибизде 6 миллион эл болсок, анын жарымынан бир аз көбүрөгү кыргыздарбыз. Биз аз элебиз деп ойлоп жүрөбүз да. Ошол эле мезгилде дүйнө жүзүнө чачылып кеткен кандаштарыбыз дагы бир топ эле экен. Дүйнөнүн 17 мамлекетинде кыргыздар байыртадан жашап келген экен. Алардын биз эсептеп жүргөн эң көбү Кыргызстанда, андан кийин Кытай Эл Республикасында деп келебиз. Мына ошол Кытай Эл Республикасынын өткөндө сиздерге Лопнор көлүнүн жээгинде жашаган, өздөрүн бүгүнкү күндө кыргыз деп атабай калган, бирок кийген калпагынан, улуттук оюндарынан, көкбөрү тартканынан, куш салганынан булар кыргыз экендиги билинген, өздөрүн уйгурдун арасына кирип ассимиляция болуп уйгур болуп калган, өздөрүн Нойгутпуз деп, кыргыздын ичинде Нойгут деген уруу бар эмеспи? Жаңыл Мырзанын уруусу, Кыз Сайкалдын уруусу. Анан муну Жусуп Мамай Аксакалдын манасында Кененим бөлүгүндө дагы, Асыл Бача, Бек Бачада дагы ошо Лопнордогу кыргыздар тууралуу маалыматтар айтылат. Ал эми бул передачаны өткөндө сиздерге тартуулаганбыз. Эми бүгүн биз алыстагы Кытайдын ыракы чыгышындагы кыргыздар тууралуу телеберүүбүздү айтып берели дедик. Совет мезгилинде биздин окумуштуулар, тарыхчылар кыргыздар Энесайдан, Енисей дарыясынын боюнан 11-13 кылымда Ала тоого, Теңир тоого көчүп келген деп айтылып жүрөт. Ал эми могу жерде мына Кытайдын баягы Хансу жазмаларында кыргыздар деген китебинде алып карасак, бул биздин доорго чейинки 3-кылымда эле кыргыздар Теңир тоодо дагы, Енисей Алтайда дагы кыргыздар жашагандыгы тууралуу маалыматтар бар экен. Алардын ичинде баягы ошол мезгилдерде кыргыздарды хундар деп аталган экен. Ошол гундар талас жергесин борбор кылып жашагандыгы тууралуу айтылат. Ошондой эле бул маалыматтар кадимки эле Бабурдун жазмаларында дагы кыргыздар, кыргыздын түп атасы Өгүз хандын ушу таласта жашагандыгы тууралуу маалымат бар. Ошол мезгилдерде эле кыргыздар Кытай мамлекети менен дипломатиялык жана экономикалык карым-катнашта болгондугу жөнүндө айтылат. Алсак биздин доорго чейинки 47-жылда Кытайдын императору кыргыздын Шанюю, мындайча айтканда чоң бийи каганына ошол ордо кыздарынын бирин жибергендиги тууралуу, анан бир нече убакыттан кийин, балким бир нече жылдан кийин баягы кыз Кытай борборуна, Чаңанга, бүгүнкү Цзян шаарына төркүлөп барганда бир топ белектерди алып келгендиги, ошол белектердин ичинде комуз болгондугу тууралуу дагы ошо Кытай жазмаларында жазылып калган маалыматтар бар экен. Деги эле Кытай тарыхын алып карасак, Кытайдын баягы Сымачан баштаган тарыхчыларынын Шидзи
же болбосо тарыхый жазмалар деген китебинде, андан кийинки хан наама, вий наама, жов наама, сүй наама, көөнө таң наама, жаңы таң наама, кыргыздар шежиреси, тынч аалам жазмалары, кыргыздар, таң сулаласынын орчундуу жыйнактары, кыргыздар, ливанруу жазмаларынан тандалмалар, кыргыз каганына кат, эл бийлөө өрнөктөрү, тайпаң жылдардагы эстеликтер, юан тарыхы, батыш өңүрдөн карт алуу санжырасы, чаң сулаласынын, чың сулаласынын жосундары сыяктуу байыркы жазмаларда кыргыздар туурасында баалуу маалыматтар камтылганын могур эки ханзу жазмаларында кыргыздар деген китептен окуп билебиз. Кыргыздар көчмөн эл болгондуктан Кытай жазмакерлери, ошол тарыхчылары дагы Кытай кыргыздардын бир чөлкөмдөн экинчи чөлкөмгө көчүп коnup жүргөндүгүн, суунун тазасын, чөптүн чүйгүнүн тандап көчкөндүгүн, бул мал жандуу эл экендигин анык өздөрүнүн жазмаларында жазышкан. Эми бул жазмаларга таяна турган болсок, Совет доорундагы биздин окумуштуулардын кыргыздар Эне Сайдан Ала тоого 11-13 кылымдарда көчүп келген деп таңуулаган пикири туура эмес экендигин көрөбүз да. Анан калса кыргыздар Эне Сайдан Теңир тобуну көздөйт, то есть батышты карай гана көчпөстөн кыргыздын бир бөлүгү чыгышты карай, тагыраак айтсак Иракы чыгышка көчкөндүгүн, бүгүн биз фуй кыргыздары деп жүрбөйбүзбү? Буну Манас эпосунда дагы ошо кыргыздын Алтайдан көчкөндөгү көчүү жолдору айтылат. Мына ошолордон бири баягы Кангайга каңгып кеткен кыргыздар тууралуу айтылат. Биз 2013 жылы ушул Беш бейжинде, Манас эпосунда айтылган Беш бейжинди тактоо иретинде уюштурган өзүбүздүн экспедициябызда ошол Хыйлоңжан провинциясына бардык. Бул деги эле Кытайдын Иракы чыгышында жайгашкан провинция. Бул жерде ички Монголия деп коет экен. Ошол ички Монголиядан нары, эгер Россиянын картасын ала турган болсок, бул Владивосток шаарынын ылдый жагында жайгашкан. Ошол Харбин деген шаар бар. Тарыхты окугандар билет. Бир кезде Харбинди япондор дагы Кытайдан басып алып, бир мезгилдерде ошо өздөрүнүн бийлигин жүргүзүп келишкен. Бирок кийин Улуу Ата мекендик согушта япондор, Германия менен Япония шериктеш болгондуктан Германияны советтик армия талкалагандан кийин Япон аскерлерин дагы Кытайдагы кууп чыккандыгы белгилүү эмеспи? Мына ошол Хыйлоңжан провинциясынын Фуи деген аймагында кыргыздар жашайт экен. Мына ошол кыргыздар 1450-гө жетпеген бүгүнкү күндө кыргыздар бар экен. Мына ошол кыргыздар 1732 жылы ошол Эне Сайдан, Алтай Эне Сайдан көчүп барган кыргыздар экен. Бул жердеги ошол кыргыздын тарыхын изилдеген окумуштуулар менен, бир топ адамдар менен жолугуп, кандай келип калгансыңар деп сураганда, алар ошо өздөрүнүн Алтайдан, Эне Сайдан ошо Хыйлоңжанды көздөй 3 жолу көчкөндүгүн айтышат да, айтып беришти. Анан ушул маселени биз алып карасак, кыргыздар байыркы мезгилдерде эле ошол Хыйлоңжанда жашап келген экен. Бүгүнкү күндө тилекке каршы булардын тили Кытайдын тили болуп калган. Кыргыз тилин билген адамдар бирин экин эле бар экен. Бирок буларда дагы ошо кыргыздын калпагын кийип, кыргыздын чепкенин кийип, кыргыздын оюмдарын, шырдагын пайдалангандары бар экен. Анан ушул Хыйлоңжандык кыргыздардын башчысы профессор Ужанжу агай менен аябай тааныштык жакшылап,
Анан бул киши бизди аябай кызуу тосуп алып, ошол Хилунжан провинциясында кыргыздар жашаган аймактар менен тааныштырып, анан өздөрүнүн жасаган ушул Манастын музейи менен дагы тааныштырган. Чичикар шаарына барганыбызда ошол Ужанжу байкеден интервью алдым эле. Эмесе сиздердин назарыңыздарга Ужанжу байкенин ошол Хилунжан провинциясына кыргыздардын кантип барып калгандыгы жөнүндө айтып бергенине назарыңыздарды бурайын.科尔克孜主要还是以西迁为主体。 Ушул кыргыздарды ушундай деп мүнөздөмө берсе болот, көчүп жүргөн. Көчкөндүн эң чоң өзгөчөлүгү батышка көчкөндө 3 баскыч менен көчкөн. Биринчи баскычында биринчи, экинчи, үчүнчү баскычтары бүткүл азыр Орто Азиядагы кыргыздар ушуну калыпташтырган. 3 көчүүсү Енесайда. Ушул чыгышка карай көчкөн кыргыздар дагы тарыхта 3 жолу көчкөн. Birinci göçkönü Yuan padişalığında, Mongol padişalık doğrunda 1292 yılı bir göçü olgan eken. Oşol birinci göçkönde Yenisayda kırgızlardan bir bölümün 292 yılı Xilongjan'ın Joju degen aymağına birinci yol göçkön. Hazır al kırgızlardan birinci yol gelgen kırgızlardan kayda ekenini tapkalı oldu. Balkim şu yerde başka olutlar menen bolup ketken çağır. İkinci jolkusu 1733 yılı göçkön. Hem uşul arkıptan tağılışına araganda 1733 yılı göçkön kırgızlar Edil boyunun tez dairesi boyundan göçülülgen. Al turgday oşol buğu ayının 28. günü. Hazır hesap menen aytkanda 4. ayın 28. günü göçkön degen geçeyin yazılgan. Oşol hem uşul Mongol jayıloosu, Mongol tüzlüğü arkalı Çiçikarga gelgen. Ağustos'un ayak oğlanın 22. günden başlap uşul Çiçikar, uşul turgan şaharga yaşay başlagan kırgızlar. 3. jolku göçüşü 1757 yılı buğu ayının 28, dağ tuğra geldi. Hazır hem oşol gelgen vaxtında dağın oşol Mongoliyanın tüzlüğü arkalı gelip Xilongjan'dan Mochi degen rayonuna gelip oturup taşkan. Oşol 3 yolu gelgen kırgızlardan bu yerge kelgendeki qoomduk ordu yaşoo tirikçiliği oşoş bolgup elеген. Hem oşol birinci yolga göçüp kelgen Mongol doğrunda göçüp kelgen kırgızlar negizden oşol çarba jaratуу anан егинчилик иште максатында алып келинген экен. Oşol arkıpta yazılgan, anan keyin okmuşturlarının anı bekitүүsüne karaganda 1733 yılı gelgen kırgızlar azırkı Ucazı jana Çijazıda kırgızlar dep bekitүүgө bolot. Ekinci yolu göçüp kelgen kırgızlar 1733 yıl al şu jerdeki çegarаны korgoo maksatında alıp kelingen eken. Üçüncü yol aydap gelgenler bolup, al aydap gelgende üçüncü yolkusun çınığı kullar katarı alıp gelgen. Hem hazırkı arxivtik materiallar, arxivda yazılıp kalganlar jana okmuştuğlardan joramalına karaganda. Oşonda göçüp kelgen vaxtında 5 türlü yol menen, 5 türlü ыңгайда göçüp kelgen. Hem geçe görgönümüzge okşoş, oşol göçüp kelgen kırgızlarda 5 uruu bolgon. 5 uruu Böltür uruusu, anan keyin Kırgız uruusu, anan keyin geçeki okşoş haligi Tabın jana başka degen koşuş geçe yazıp algan ошол uruular bolgon. Alar gelgende azırkı aytıp ötkön 5 kışlaka jaygaşkan eken. Keyin çoğultulup azırkı özüň körgөнгө okşoş Ujazı menen Çijazıga oturuptaşkan. Oşol üçün biz aytabız, Xilongjan kırgızları göçüp жүрüp canı saktap kalgan el dep aytıp bolot. Hazır hem bizde şul oturuptaşkan, Xilongjanda oturuptaşkan 10 azılıktın biri katarında mamleketlik eseplenip tanınıp bere жатат. Ekinci Xilongjan kırgızlarının özgöçölüğü dep aytуусу
байыркы дин боюнча келе жатат. Мына бул Кытай мамлекетинин суарда жашаган уйгур, казак, кыргыздар ислам динин кабыл кылган. Эми биздеки ушул кыргыздардын ишеними байыркы эле шаман дини боюнча кала берген. Дагы кээ бир азырактары алар лама динин ишенет. Эми ошол саманды кыргыздарда кам деген башкарат. Ошол кездеки шаман дининин элчиси, шаман дининин эмеси кам болгон. Бул кыргыз элинин ортосуна элчи катары иштеген. Ошол камдар шаман дининин ушу теңир менен элдин ортосунда элчи болгондуктан кээ бир азем өткөргөн убактында, түлөө өткөргөндө, башкалар өткөргөндө ошолор жетектеп турган. Бизде эми ошол шамандын кээ бир өзгөчөлүктөрү ушул күнгө чейин сактап келет. Эми ошондо биз ушу тилек тилөө, тилекти айтууда өзгөчөлүк. Ошондо биздин эшиктин алдына болтак батыштык каратып койгон бир кызыл чүпүрөк менен ошол жебе илип коет. Бул негизги пирге карата, негизги пир ошону илип алдык деген түшүнүк. Ошол негизги пир деп айтылган ошого аземет көргөндө айтмайрамдарда ошого жүгүнүп алды менен ошого. Андан кийин ошондон өткөндөн кийин аксакалдарга айтып, аксакалдарга салам коюу. Мына азырга чейин ушундай салып келе жатат. Ошол кызыл жебеге сыйынып. Экинчи бир пир кармаган нерсеси ушу жыланды. Жыланды пир тутуу маселеси. Эми кыйрылган кыргыздар жылындос деп айтат ошол. Жыландос деп атат. Жыландос. Жылан эмнеге деген убактысында ошол чыгышка көчкөн убактысында кыйрылган кыргыздар. Ошондо жыландар арабанын дөңгөлөгүнө, арабанын башка жерлерине оролуп келген экен. Оролуп бирге жүргөн экен. Жылан пирине карата түлөө өткөрүү маселеси ургачыларга таандык болуп, ошол ургачы кишилер жылан пирине карата түрдүү ырымдарды жасайт. Ошону менен эми ошол кыздарды күйөөгө берген кездерде да бул ырымдар иштеген. Ошол эми эм-домго дагы ушул жылан пирин чакыруу, жылан пирине айтып, ооруну бир жеңил төгөр, оорудан адам төгөр деп жылан пирине айтып. Üçüncü bir pir, ушул неме деп коебуз, ата деп, жылкынын пири буга ишенет. Бизде ушундай бир адат сакталып калган, жылкылардын ичинде кимдин жылкысы болсо ошо коронун ичинен бир ыйык жылкыны тандайт. Эми мына бул табын уруусундакылар жерде жылкыны тандайт. Анан кийин чайчаң деген уруу алар боз жылкыны. Эми жылкысы жоктор кандай кылат десе, өздөрү кагазга бир жылкыны сызып алат. Аны өзүнүн дуалына илип алып, мына ошого баш урат. Азыр эми кыйрылган кыргыздарды динге ишенет десе, мына 3 түрлүү, баягыдан айткан 3 түрлүү пирге ошолорго ишенет. Байыркы шаман дининин мына ушу 3 таасиры бар. Üçüncü kıyrılgan kırgızların üçüncü özgöçölüğü de aytsak, bayırkı kırgız tilin saktap kalgan. Kıyrılganda kırgızlarda til saktap kalgan, bırak жазуу болгон эмес. Азыр кыйрылганда кыргыздардын тилин мындай айтууга болот. 1950-жылдын алдындарында кыргыздар өздөрү үй ичинде кыргызча эле сүйлөшкөн. Андан кийин кошулуп кыргызча, моңгулча аралаша сүйлөгөн. Андан кийинки кездерде кыргызча, канзуча, моңгулча ушул аралашып кеткен. Азыр ушул күндүн тили, кыргыздардын тили, бүтүн канзу тили, Кытай тили. Ушул 1950-жылдын алдында 80% кыргыз, ужасы да 80% кыргыз кыргызча сүйлөй алган. 1980-жылга чейин 30% кыргыз кыргызча сүйлөй алат эле. 2007-жылы Кожумка жана мен келип текшергенде 2007-жылы.
2007 жылы Kırgızca söyleye alat деген kişi 22 kişi kalktır 2007. Oşol кезде Kırgızlar gelip kalsa, Kırgızistan'dan gelip kalsa, oşular menен söyleşe ala turgan kişi 3 gana kişi edi. Emi oşondan жүрүp oturup 2013 жылга келгенде oşonday kişiden biri gana kalgan. Hazır uşul kalgan bir kişi Chang Shuyan dep atalат. Hazır 78 yaşta. Al Çiğcazı'da turat hazır. Hazır emi uşul gündün özünde esepte ongoça sanayala turgan. Men basayın, sen kayaka barasın degen bir iki sözde aytala turganlar 10 gana kişi kaldı. Kebirler bir gana, bir ikiden gana sözdü bilerler. Yaxşısın mı, özün kantip жүрөsүң degen sözdü gana söyleyeler. Hazır şunday aytalam, kıyılıncan Kırgızlardın Kırgız dili koldanurusu kaldı. Emi anın bir asıl jeri kaysil degen vaxtında öz кезинде жазылып kalgan şu til Kırgızlardın bayırkı tiline tanıdık til bolgan. Bu til emi Orustaki Hakas dili menen yakın ekeni aytıldı. Emi kıyılıncan Kırgızlardın Çanşuyan okşoşlardın söylegen sözleri Türkü tilleri. Altay tilsesinin başında Türk tillerine içinde Kırgız diline tanıdık. Emi Kıyılıncan Kırgızların 4-cü özgöçölüğü dep aytsak, bu juuruluşkan madaniyat özgöçölüğüne iyi. Juuruluşkan madaniyat degen emne? Bunday 4 jagынан aytılıyor. Muras madaniyat, argaysı жерден çoğulgan madaniyat, jaratılgan madaniyat, жаңыдан jasalып жаткан madaniyat. Madaniyatın alıp aytsak, uşul muras bolgon madaniyat, çınıkı bayırkı Kırgızlardan kalgan kebir madaniyatlar var. Hazır bizde Hanşuçin degen bir ırçımız var. Irday alatırgan. Emal kişini hazır görüge dele bolot. Oşol özünçe ırday alatırgan kişi. Al Jakşı Atın degen ırdı Kırgızça ırday alatırgan. 1980-yılı gelip Hojonka mugalim oşol ırdı жазып alıp Kıtayça oturgandan keyin anan al ırdın mazmunu menen tanıştık. Oşol ırdın içinde aytılgan mazmunda Kıyılıncan Kırgızlarında 6 ruh var degendi oşonda bildik. Oşol Canıvarım atım degen ırdın içinde oşol 6 ruhunun atını atap bayanlagan. Hazır kırılı olmay bayarkı dinli dağı oşol bizdin muras madaniyat dep aytılmak bolat. Hem oşonda bizdin Ucazı'da bir aksakal var ele, al 10 neçe jomak aytıp berген. Bizdin uşul murastardı kazуу, murastardı иликтөө кызматында биздин ушул Франция даражалуу коргоого алды ошол Кыргыздардын 10 жомогун. Азыр эми ошол жомокчулар, жөө жомокчуларды айлык бере турган каржыга жетишти. Көп түрлүү маданият менен жуурулушуу дегенге көчүп келгенден кийин манжуулар менен жана башка улуттар менен аралашуу барышында ошолор менен бирге өндүрүш жасоо жүрүшүндө кабылданган маданият. Эми башкалардан кирген маданият деген маданият бар. Башкалардан кирген. Ал кайдан келди деген убактында Шинжаңда кыргыздардан кирген bir madaniyat. Азыр биз ушундай айтабыз, Шинжаңда жашап аткан кыргыздар менен Кыйылыңжандагы кыргыздардын түбү бир, теги бир. Кыргыздарды белгилей турган кээ бир маданияттар Шинжаңдан бияка да кирди деп айтсак. Эми калпак кийүү маселеси, Кыйылыңжан кыргыздарынын калпак кийүүсү да ошондон. Эми бизде калпак 1957-жылы Баятыдан айткан киши Борбордук Булуттар университетинде окуп аткан кезде калпак кийип келиптир. Ошондон баштап биздин Кыйылыңжандагы кыргыздарга калпак кийүү башталды деп айтсак. Эми биз азыр эмне болдук, ошондон кийин деген убактында мааракелер өткөргөн кезде, кээ бир меймандар келген кезде ак калпак менен Кыйылыңжандан көрүнө турган болду. Үчүнчү нерсе комузду киргиздик, комуздарды. Мурда биз башка бир немени четмектерди четкенбиз, моңгулдардын, башкалардын четмекти. Ошону менен комузду алып келип биз сахналарда көргөзө ала турган болдук. 2009-жылы ошол бүткүл Харбин провинциясында аз улуттардын майрамын өткөргөндө, көркөм өнөр майрамы. Эми ошол биз бир түбүбүз бирге болгондон кийин комузду дагы Шинжаңдан келди деп айтсак болот.
Üçüncüsü dene tarbiya jarışlarında. Andan keyin üçüncü bir özgöçölük bizde haligi uydun jününden jasalgan top. Top oynay turgan bir. Uydun jününden uyutup algan top var. Sonunda oşol madaniyatın dagı bir türü emne деген maksında жаңылык jaratın. Bizdiki şu жаңы kılım başlangandan keyin anın öndürüşü, üy jayının başkalarının özgörüşüne baylanıştı. Жаңы madaniyat kabul kılıga tuğra. Hazır biz hem şu iki kışlakta özüңөр gördüңөр aykellerdi turguzu, anan keyin Manas koridorун açуу, oşol siyaqtуу madaniyattар keyinki madaniyatlarda başladı. Bu hem şu Kıylım sandık Kırgızdardın madaniyatını ajattуулугунан biz bunu oylap tapkan, keyinki жаңылык jaratkan madaniyat. Hazır hem ben şunday aytayın, Kortundulak Maynap'ta aytkanda, bayatadan Kıylımcan Kırgızlarının 4 madaniyatını ayttım. Birincisi Muras madaniyat, anan keyin ikincisi Kırgızken, başka yerden Kırgızken madaniyat, anan keyin жаңыдан jaratkan madaniyat, şu okşoş madaniyat, şu gündün özünde menin karışım. Kıylımcan Kırgızlarının madaniyat dep aytып oldu. Men bayatadan beri Kıylımcan Kırgızlarının 4 özgöçölüğünü ayttım. Biz hem uşul jergilikti hökümetlerдің koldoosу menен anan özümüzdün izildi, аны kazıp alуу, uşul jaktar menен kele жатабыз. Эми ошо Кыргызстандык жана Шинжаңдагы кыргыздар биздин ушул маданиятыбыздын өнүгүшүнө көптөп жол жобо бериңиздер, көрсөтмө бериңиздер. 希望吉尔吉斯坦和咱们新疆的柯尔克孜族研究的专家学者给予指导。 Фуйлук кыргыздар жүздөгөн жылдар бою ошо манжуулардын эзүүсүндө болуп келген экен. Анан ушул себептен улам алар өздөрүн кыргызбыз деп аташпай, ошо манжуунун арасына аралашып, манжуубуз деп эле жүрүшкөн экен да бир мезгилдер бою. Анан бирок баягы аталары балдарына биз кыргызбыз, кыргыз экениңерди унутпагыла, бирок мындай эл арасында манжуубуз деп эле кое бергиле деген учурлар болгондугун ошол жердеги аксакалдар айтып беришти. Анан мына Япон милитаристик армиясы ошо Кытайдын чыгышын басып алганда, анан булар эл каттоо кылыптыр. Мына ошол эл каттоодо анан ой силер каяктагы манжуубуз дейсиңер, силер манжу эмес турбайсыңарбы? Силер кыргыз турбайсыңарбы? Силердин кийген кийимиңер, жеген тамагыңар, жүрүм турумуңар, каада салтыңар, үрп адатыңардын баардыгы кыргыздык экен. Силер кыргызсыңар деп, анан ошо япондор анан кайрадан буларды кыргыз деп эл каттоодо жаздыргандыгын өздөрү айтып беришти да. Анан ошол нерсе кийин коммунисттик партия бийликке келгенден кийин, ошо 49-жылдан кийин булар өздөрүн кыргыз экендигин толук баягы аңдашып, өздөрүн кыргыздын урпагы катары баягы өздөрүн татыктуу алып жүргөнгө аракет кылгандыктарын айтып беришти. Ошондой эле Жүсүп Мамай аксакалдын манасы Кытай тилине которулгандан кийин Ужанжу аксакал Үрүмчүгө келип, анан ошо манастын Кытай тилине которулган эпосту алып барып Кыйлымжанга, анан ошол жердеги жигиттер, баягы акыл эстүү мырзалар чогулуп алышып, анан үн чыгарып окушуп, манасты кезектешип окушуп, анан кийин ай биз деген улуу элдин урпагы турбайбызбы? Биз деген манасыбыз бар турбайбы? Бул манас биздин бабабыз турбайбы? Деп анан булар проект жазышып, өкмөткө кайрылып, өкмөт каржы бөлүп берип, анан ошол жерде Манас коридору деген материалдык Манас дүйнөсүн түзгөндүгүн көрүп келдик да, тартып келдик. Мына ошол Манас дүйнөсүн, материалдык Манасты жаратууда чоң өзүнүн салымын кошкон профессор Фучан мырза менен дагы жолугуп, ал киши ошол
коридордогу ар бир окуяны айтып берди. Ошол коридордун 345 метр узундукта салынган коридорду бойлой 24 ошо айкел коюлган экен. Андан тышкары ошол аянттын борбордук бөлүгүнө Манас атабыздын айкелин, ат үстүндө кылычын көтөрүп турган айкелин курушуптур. Андан тышкары ошол 300дөн ашык сүрөттөрдү ар бир метрине жайгаштырган, Манас эпосунан алынган окуяларды тарттырган экен. Андан тышкары панорама жасап, ошол жерде чоң казаттын чоң бир окуясын киргизген экен. Эмесе сиздердин назарыңыздарга ошол профессор Фучан менен болгон маекти дагы тартуулайлы. 在做黑龙江柯尔克孜民族村的过程中，我们感到呢， Bizim ошол Heylongjan'daki Kırgız etnografiyalыk kışlağın kurgan кезде ойлongонубузда Kırgızdын ушул жаркын тарыхын элестетпесек бул максатка жеткен болбойт деген ой болгон. Менин оюмча бир улуттун сакталып калыш үчүн анын түпкү тамыры анын маданияты болуш керек. Азыр эми биз айтсалык ушул Heylongjan кыргыздары Енесайдан ушул чыгышка жылып азыркы Heylongjanга келгени 280 жыл болду. Бул 280 жылда буларга керек болуп отурганы тарых жана маданият болуп турган. Биз эми ушул Heylongjan кыргыздарынын маданияты, руху ушуларды издеген кезибизде дагы биринчи болуп эмне болуш керек? Манас кыргыздардын тарыхы, кыргыздардын маданияты болуу керек деп ойлойм. Мен ушул Manasты көрө баштагандан баштап, ошонун ичине киргенден кийин өтө сонун бир нерсеге киргендей болуп калды. Өтө жакшы нерселерге түшүп. Эми ушул Манасты урпактарга жеткирүүдө бул Озеки айтылуу менен келген. Ушул Озеки айтылуу менен көптөгөн адамдарга, урпактарга жеткирүү абдан кыйын болот. Биздин ойлогонубуз эми ушу адамзаттын мурасы болгон Манасты кийинки урпактарга кандай жол менен жеткирүү, билдирүү маселесинде дагы бир жаңы жолду издегенбиз. Эми биздин ушул жердеки ойлогон жаңы ыкмабыз эмне деген убактында Озеки айтуудан Манас айтып элге жеткирүү, билдирүүдөн дагы жакшы бир ыкма аны курулуш аркылуу, сүрөт аркылуу, айкел аркылуу, андан кийин анын кээ бир элестери, окуянын сүрөттүк элестери аркылуу кийинкилерге билдирүү, жеткирүү бул жакшы ыкма деп ушуну ойлогон. Эми биздин ушул Чижазыдагы Манас маданият коридорун көргөн адам бат эле ошонун ичинде, Манастын ичинде кейипкерлер аркылуу, ошолордун элеси аркылуу бул Манас менен таанышып чыгарат. Андан кийин биздин Манастын ар бир бөлүмүндөгү окуялар менен таанышалат. Ушул коридордун ичинен Манас эпосу кыргыздардын энциклопедиясы деген билимдерди ушунун ичинен көрө алат. Эми ушуларды көргөзүш үчүн мен Манасты окуп, анын ичинен изилдөө алып барганмын. Эми ушул Манас эпосу кыргыздардын илгертеден бери уланып келе жаткан руху. Ағы мен ушундай айтар элем, ушул Манас эпосу адамзаттын тарыхы, Кытай тарыхы, кыргыз тарыхына бир мынчалаган нерселерди кошту деп айталат. Эми менин оюмча ушул Манастын жаралышы 10-кылымдан 12-кылымга чейин болгон аралыкта жаралган болушу мүмкүн. Мына ошол доор, ошол Кидандардын Ляо деген падишалыгынын дооруна туура келет. Эми ошол Кидандар 907-жылдан 1124-жылга чейин аралыкта 200 жылдан ашык ушул падишалыкты бийлигин жүргүзгөн. Эми ушул 200 жылдан артык күчтүү бийлик жүргүзгөн улуттун азыр жок болуп кетиши адамдар таң калтырат. Эми ушул Манас эпосунда менин билишимче ошол Кидан падишалыгы доорундагы көптөгөн тарыхтарды айтат экен.
ошол Манас эпосунда ошо Киден доорунун ичиндеги саясий коомдук абалы, экономикалык абалы, маданияты жана башкаларды айтканы кызык экен Манас эпосунун ичинде. Эми ошол Кидендер соңунда батышка барып, ошол эле Кактокмок шаарында батышта Кара Кытайлар деген бийликти курган. Мен ал тургудай кыргыздардын тарыхына, Манас эпосу кыргыздардын тарыхына гана неме калбай, ал бүткүл эле ушул Орто Азияда улуттардын тарыхына дагы таасирин тийгизген экен. Биз ушул Хейлоңжаң кыргыздарынын ушул Чүй жазыдагы Манас коридорунда, Манас маданият коридорунда 3 бөлүккө бөлдүк. Биринчи бөлүгү жалпы баян, экинчи бөлүгү тексттеги окуялар, үчүнчү бөлүгү Манас эпосунда айтылган маданият деген маселе көргөз. Ал маданияттын ичинде тарыхы бар, дини бар, салт-санасы бар, башкалар көргөз алдык. Дагы эле кайталап айтам, адабият деген белгилүү доордун чындыгын баяндаган чыгармалар болуп эсептелет. Болуп дагы Манас эпосу ошол өз кезинин саясий, экономикалык башка нерселерин чындыкты, тарыхты айта алган эпос деп айтууга болот. Бул өзүнчө эле ойдон чыгарылган нерсе эмес. Бул кыргыздардын чыныгы тарыхынын бир түрлүү ыңгайда айтылышы болуп эсептелет. Манас эпосунда айтылган 3 нерсе болуп дагы кээ бир жер аттары, анан кийин кээ бир окуялар, анан кээ бир адамдар. Бул Манас эпосунда чыныгы айтылган деп айтсак болот. Эми биз ушундай кесип айта албайбыз. Кайсы доордо болуп өткөн адам ушул Манас деп айта албайбыз кесип. Эми биз ошондой айта алабыз, кыргыздардын тарыхында өткөн көптөгөн баатырлардын бирөө деп айтууга болот. Ал эми ошол кезден баштап Манас доорунан азыркыга чейин болуп келген кыргыздардын дилиндеги баатыры. Эми ушуга окшош көчмөн улут эгер өзүнүн рухунда ушундай бир баатырга баатырын урматтоо, баатырын аздеттөө менен урук кылып алып жүрбөгөн болсо, көчмөн улуттардын бат эле бул тарыхта изин суутуп коюшу мүмкүн. Мана ушу Хейлоңжаң кыргыздардын албайсыздар дагы ушу Манасты өздөрүнүн тили, өздөрүнүн руху дегендик менен өздөрү уюшуп келе жатат. Эми бул кишилер ушул рухту, Манас рухун урпактан урпакка улай алат. Бул эми кыргыздардын, Манас эпосу кыргыздардын же болбосо Кытайлык кыргыздардын, же болбосо кайсы бир кыргыздардын мурасы болуп калбай, азыр адамзаттын мурасы катарында эче койтуп болду. Азыр эми бул ушул эчак эле бул алкып өткөн, эл аралык деңгээлге жетип, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия ушул башка мамлекеттерде жашап аткан кыргыздардын дагы бул руху болуп жүрө берет. Биздин эми ушул Манас маданият коридорун ачуу ушул Хейлоңжаңдагы кыргыздардын тарых, маданиятын казып таап, андан кийин өздөрүн ушуга рух байлатуу, өздөрүнүн ушул рухунун бар экенин билдирүү максат болду. Сиздин бул жерге келип биз менен сүйлөшүшүңүздү биз абдан сыймыктануу менен кабыл кылып отурабыз. Силер эми ушул кыргыздардын маанилүү, маңыздуу бир элчиси катары көрүнүп отурасыздар. Эми силерди ушул Кытай мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы достукту дагы чыңдоого ушул аракеттер ошого жарашат. Манас эпосу бизди байланыштыргыч болуп калды азыр. Бизди дагы бир кыймылдай албай турган байламда. Манасты изилдөө аркылуу, Манасты изиктөө аркылуу достукту издөөгө, достук байламтасын бекем байлоого болот. Мен каалап айтар элем, ушул Манас телевизия станциясын андан ары күчтүү кылып ача беребиз. Мен ушундай каалайт элем, Кыргызстанда кандай бир боордошубуз, кандай бир туугандарыбыз келсе, бизге конок болуп келсе, биз дайындай алабыз. Рахмат сизге дагы. Жогоруда айтылгандай, ушул Хейлоңжаңдагы кыргыздардын же Фуй кыргыздарынын дейбизби, бүгүнкү күндө 2 айылдагы кыргыздардын дареги такталыптыр.
муну тактоодо пекиндик профессор Хужинхуа менен Ужанжу аксакалдын экөөнүн эмгеги чоң экен. Анан ушул айылда келип Манас коридорун куруп, анан ошол Манас коридору аркылуу Ужанжу байкенин айтканына караганда бизден эми Манасчы чыкпай калды дейт да. Бирок ошондой болсо дагы биз материалдык Манасты жасадык. Ушул материалдык Манас аркылуу кийинки урпактарыбызды, балдарыбызды, кыздарыбызды кыргыз экендигин, кыргызга Манастын урпак экендигин тааныталы деп ушул нерсени жасадык дейт. Анан ушул Ужазы, Чыжазы деген айылдарына болгондо ушу 1,5 миңге жакын кыргыз жашайт экен. Булардын ошол жердеги жергиликтүү адамдардын бир тобу менен жолуктук. Кыргызча ырдаган бир байбиче бар экен, бирок ал киши ошол биз барган учурда Харбинге кетип калыптыр. Анан үй жумуштары менен кетип калган го. Анан айыл башчысы Уфан деген жигит экен. Ушул айыл башчы биздин айтканда айыл өкмөтү болуп иштеген жигит. Кебетеси биздин кадимки эле Нарындын жигиттериндей жүзүнө кызыл жүгүргөн жакшы жигит экен Уфан мырза. Анан ал өзүнүн ушул кыргызга болгон арзуусун, Манаска болгон арзуусун Кытай тилинде ырдаган бир жакшы ыры бар экен. Эмесе сиздердин назарыңыздарга ушул Уфан мырзанын ырын тартуулайлы. Кыргызда баягы кыздар төркүнгө жакын болот деп айтылат эмеспи? Кыздарды ошол жердеги кыргыздын кыздарынын, мыкты кыздарынын бири Ужин деген айым менен тааныштык. Биз баргандан биринчи күндөн баштап ошо бизди өзү тосуп алып, өзүнүн иштеген кеңсесине алып барып, анан кийин ой менин төркүндөрүм келиптир деп аябай бир кубанып, бир кандайдыр бир мындай бир туугандык сезим менен ошо бизди тосуп алып, бизге программа атайын түзүп,
ушул программасында Ужин айым өзү бүгүнкү күндө ошол ЧЧХ-дагы юстиция министри болуп иштейт экен, бирок мындайча айтканда адилет башкармалыгынын башчысы болуп иштейт экен. Анан бул Ужин айым өзүнүн убактысы тар болсо дагы бизге ушул унаа бөлүп берип, атайын мынакей кайсыл мына могул жерлерди көргүлө деп аябай мындай бир толкундануу менен ушу алыстан Кыргызстандан туугандарыбыз келиптир деген бир туугандык сезим менен болуп атты. Анан ошол айым баягы ошол өздөрү жашаган чөлкөмдүн, ЧЧХ-дын айлана чөйрөсүн көрсөтүүгө, жакшы жерлерин бизге баягы экскурсияга алып барууга аракет кылып бир топ кызмат кылды десек болот. Анан ошол Ужин айым дагы ошол ЧЧХ-да сүйлөшкөнүбүздө ошол кыргыздар жөнүндө, ошол кыргыздардын билимге умтулуусу, маданиятка умтулуусу боюнча дагы бир топ сөздөрүн айтып берди эле. Сиздердин назарыңыздарга Ужин айым менен болгон маекти бураардын алдында дагы бир белгилей кете турган жагдайды айтып коюшум керек. 2008-жылы Пекин Олимпиадасы болбодубу? Мына ошол Пекин Олимпиадасында олимпиадалык отту ар бир 100-200 метрге спортсмендер, улуттардын мыктылары көтөрүп баягы эстафета болгон экен. Мына ошол эстафетада дагы кыргыздын жатынакай белдемчисин кийип, чепкенин кийип, башына элечегин кийип алып, ошол олимпиадалык жалынды, отту көтөрүп эметкен экен. Бул дагы Хыйлымжандык эле кыргыздар эмес, ошол отту көргөндө Кызыл Суудагы, Суардагы биздин боордошторубуз, бир туугандарыбыз баары кубангандарын айтып берген. Мына ошол олимпиадалык отту көтөргөн айым ушул Ужин айым экен. Мына ушул Ужин айым менен болгон маекке көңүлүңүздөрдү буруңуздар. 这个据我们国家第5次人口普查数据呢，黑龙江柯尔克孜族呢，人口是。 Bize ушул Хыйлымжан кыргыздарынын жакынкы мамлекеттик санактан караганда 1412 адам деп жарыялады мамлекет боюнча. 1412 адам бүгүнкү күндө экен. Бүгүнкү күндө бар. Андан кийин бизде ушул менин айтайын дегеним дейт. Ушул жолку 1400 канча адам болгон болсо да, бирок ушулардын коомдук иштерге, андан кийин ошол кыштактардан бери карай чыгып иштеген кызматтар бир кыйла салмактуу элек. Ошол кишилердин канчасы жаштар түзөт, канчасы мындай жаш курагын алганда кандай? 这个日本北海道大 Эми 学 бизден 农业部学习。 ушул адам жан санасы болгон менен Хыйлымжан кыргыздарында ошол чыккан бир кыйла атагы чыккан адамдар бар. Мисалы үчүн айтканда бир эле кишини айталы, Упучаң деген киши 1913-жылы туулган. 1941-жылы Жапонго барып окуп келген адамдар да. Эми ошол киши тагдырга жараша окуп келгенден кийин 1-2 жылдан кийин 1943-жылы кайтыш болгон экен. Соғыш жылдарында Кайтыш болгон. Оор менен кайтыш болгон. Бүгүнкү күндө сизден башка дагы мындай мамлекеттик кызматтарда иштеген кыргыздар. 당장 지방 공소도 이시에지게 간부 진강선이야. Bizde dagы ушундай коомго аралашкан адамдар да көп чыккан дейт. Мисалын айтсак, Ушин деген бир киши ал 1945-жылы ушу коммунисттик партиянын мүчөсү болуп кирип, ошондой партия өкмөт иштерине катышкан адам. Ошол киши кийин ушул жаңы өкмөт курулгандан кийин эле ушул превенция даражасындагы органдарда иштеген Хыйлымжан кыргыздардын биринчи кадр катары санап айтса болот.
Ошол киши биринчи болуп ошондо 1952-жылы ошол немеге барып, экскурсияга барып, аз улуттар катарынын өкүлү катары барып, 1952-жылы Мао Цзэдун төрага менен көрүшкөн. Ашкена бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларда канча улам кыздар окуйт кыргыздардан? Азыр эми биздин ушул Кыймылжаңдык кыргыздарда азыр партия өкмөтүндө иштеп жаткандардын мансабы эң жогорусу Ужанжу. Мансабы эң жогорусу Ужанжу болгон. Бул эми мындайча айтканда назыр даражалуу бийликке жетишкен. Мамлекеттин ушул назыр даражалуу даражасына алган. Чоң мансапта. Ал турда эми мансаптар гана болуп калбай бул киши. Азыр ушу Кыймылжаң кыргыздарын изилдөө, анан кийин ушул кыргыз маданиятын изилдөө, кыргыз маданиятына бүйүк башуудо дагы эң чоң беделдүү, анан атагы чыккан адам катарында саналат. Ал эми бул киши жөнүндө ошол иштер менен болуп калбай, ал тургудай бул Бейсалууга чыккандан кийин дагы ушу кыргызды изилдөө, ушул иштери менен киришип, мына ушул күнгө чейин ушуну жетектеп уюштуруп келет. Эми өзгөчө белгилей турган нерсе ушул кишинин дагы бир бөлөкчө кызматы болуп атат. Бул Кыймылжаң кыргыздары менен башка Шинжаңдагы кыргыздар, Кыргызстандагы кыргыздарды байланышын тааныштыруу, ушул жакты байламдалык жагында өтө чоң кызматтар. Бул киши ушул Минжаңдагы кыргыздар, Кыймылжаңдагы кыргыздар дегенге окшош бир мынча китептерди Кытай тилинде жарыялады. Кыргыз маданияты деген китеби өзгөчө айтылган. Ужазы кыргыздардын санжырасы дегенге окшош. Ошол сыяктуу кыргыз маданиятына болгон тааныштыруулар өтө көп. Чаңкун деген Кыймылжаңдык кыргыздагы бизден ушул жаңы өкмөт курулгандан кийин, Кытай жаңы өкмөт курулгандан кийин биринчи жолу университетте жогору окуу жайында окуган. Бул дагы өзүнчө атаган чыгат. Ал ошол Борбордук улуттардын университетин бүтүргөн. Ал силерчи окугандан кийин өкмөттүк Кыймылжаңдын ошол өкмөттүк кызматтарында иштеген. Андан бөлөк да бир мынчаларын айтып атат. Уулан деген дагы бир кызыбыз бар. Бул дагы ошол 80-жылдарда жогору окуу жайын бүтүрүп, ошол саясий экономика адистиги боюнча иштейт азыр. Өзү дагы ошол жерде китеп чыгарды. Ал доцент даражалуу атаган ушундай окуган. Доценттер чыкты деп айтсак да болот. Мына өзүңүз көрүп турасыз, азыр менин атым Ужин. Азыр ушул Кыймылжаңдык кыргыздардын ичинде кызматты иштеп турган, мансабы жогору деп эсептөөгө болот. Мен ошол Ужанжудан кийинки Кыймылжаң кыргыздарында мансабы чоңураак деп мен атаса болот. Мен дагы ушул жогору окуу жайын бүтүргөм. Азыр Чичихар шаарлык эл курултайынын ошол Адылия кызматын иштейт. Ал менин дагы жөн эле кызматтарды иштегеним жок, бир канча макалаларды жарыяладым. Бүгүнкү күндөгү ушул Кыймылжаң кыргыз жаштарынан Кыргызстанга жиберип окутталы деген бир оюңуздар барбы? Сизден мурда келген кыргыздар дагы ушул маселени койгон дейт. Ошол барып окусаңар болбойбу деген ошол бизде да ошондой ой болду. Бирок ушул оюбуз эң ашпай келе жатат. Кыргыз тилин кийинки буундарга үйрөтүш үчүн кыргыз тилинен мугалим даярданып келсе ошол жакта алар өздөрүнө жеңил болот беле деген ойда. 因为啊，我们这个受这个地理 окутуу маселесине келгенде биздин азыркы туруп жаткан жерибиз географиялык жагынан өзгөчө абалдар. Булар башка аз улуттар менен чогуу отурабыз. Анан кийин Кытайлар менен чогуу отурабыз, ханзулар. Ушулар менен болгондон кийин ошол тилдин чөйрө маселеси, колдонулуу маселесине келгенде чоң тосолгоолор бар. Биз чынын айтпасак, эгер ушул жерде биз кыргыз тилин колдонобуз десек, мектептерге ачсак алар кийин кайда иштейт, эмне жумуш иштейт, бул маселеси бизде өтө чоң оор маселе. Андан кийин биз ушул кыргыз тилин калпына келтирүүдө
же Шинжаң менен, же болбосо Кыргызстан менен окутуучу тарбияда алып келгенде дагы окуучу маселеси. Окугандан кийин эмне болуу маселеси. Биз ушул кыргыз деген атты, кыргыз деген ушул улутту сактап калуунун өзү бизге оңой эмес. Биз ушул жерде ушуну кечкин айта алабыз. Биздин дилибиз таза. 作为 Кыргыздык дилибиз 可 бар. 资人， Ошол үчүн биз 保护 кыргыз 下 болуп 来 кала 也 беребиз. 是很不容易。 Шинжаңдагы, анан Кыргызстандагы кыргыз туугандарга эмне кандай каалооңуз бар, же тилегиңиз бар, талабыңыз бар, ушуну айтсаңыз. 我一定会把这个吉尔吉斯斯坦， Биздин Хилимжаңдагы кыргыздар атынан кыргызстандыктарга болгон ак тилегибизди жеткизе барабыз. Жакшы экен. Сиздин ишиңизге дагы ийгиликтерди каалайм. Хилимжандагы кыргыздарга Кызыл Суудан кыргыздар барып турат экен. Менин алдымда биздин профессор Кадыралы Коңкобаев ага барып кеткен экен. Андан кийин биз бардык. Бизден кийин Кубат Жусупалиев Жамбы кызы экөө барып келишиптир. Мына ушул ар бир Кыргызстандан болобу, Кызыл Суудан болобу кандаштарыбызга барган кыргыздар өздөрүнүн белек бечкектерин алып барып, китептерди, кыргыздын ырларын, пластинкаларды, комузду, ушундай ар кандай белектерди алып барат экен. Ошол белектердин бардыгын алар ошол Ужазы менен Чизазы кыштактарындагы музейлерге коюп, ушул аркылуу мына биздин элибиздин кыргыз элинин, кыргыздын ушундай маданияты, кыргыздын момундай музыкалык аспаптары болгон деген нерселерди айтып келишет экен. Жаштарга баягы экскурсоводдору Саймедирев айтып бергенине күбө болдук. Анан булар ошол Чичикардын эң эле бир көрүнүктүү жайы катары буларда каркыра турналардын фермасы бар экен. Анан ошол каркыра турналарды көрбөй кетсеңиздер болбойт. Биздин ушул Фуи аймагындагы эң көрүнүктүү биздин саякат жерибиз, саякатчыларды көрсөтө турган биздин баягы атактуу фермабыз бар деп атайын ошол фермасын алып барып, анан ошол каркыра турналарды кандай кылып багып атканын, Саздак көлчүк жер экен, ошол жерге ферма курган экен, ошол жерге дагы алып барып бизди көрсөтүштү. Негизинен ошол Хилимжандагы кыргыздардын мен мындай байкаган нерселерди айта турган болсом, булар деле мал чарбачылыгы менен алектенишет экен. Анан уй кармашат экен негизинен, анан кой эчкилерди кармайт экен. Берки бизде кыргыздар, биз биякта бакпайбыз, Кызыл Суулук кыргыздар дагы башка жаныбарларды, мисалы үчүн чочкону же башка арам деп бакпайбыз. Аларда деле ошол жаныбарларды бакпаганына күбө болдук. Андан тышкары ошол айылдарында көчөлөрү мени кызыктырды. Көчөлөрүнө баягы Манас көчөсү, Семетей көчөсү, Сейтек көчөсү, Сейит көчөсү, Кененим көчөсү, Асыл Бача көчөсү, Бек Бача көчөсү деп көчөлөрүнө баягы Манастын урпактарынын аттарын койгондугун көрдүк. Ошолорду дагы тарттым. Анан Ужанжы Байкенин айтуусунда биз нары жактарына барган жокпуз. Кошой көчөсү, Бакай көчөсү деген дагы көчөлөр бар деген нерсени айтты. Анан бул жагынан алганда дагы баягы кыргыз тилин билбегени менен дилинде ушул кыргыз экендигине сыймыктанып, туристтердин келген туристтерге баягы ошол жерге элдин турмушун көрөбүз дегендер барып, мына көчөлөрдүн аттарын, кыргыздын Манас эпосундагы аттардын коюлгандыгы менен дагы таң калтырып, бир чети адамдар, мен ыраазы болдум аябай. Себеби бул ошо кыргызды
биздин ошол жердеги аз болсо дагы саз кыргыз экендигинин белгиси катары кабыл алдым. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздө сиздерге Хилунжандагы же болбосо Кытайдын Ракы чыгышындагы Фуй кыргыздары тууралуу теле берүү болду. Шуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde ne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa.